министерство жөнөткөндөн бул жакта ат башта азыр врач болуп эмгектенип келем. 3 жыл болуп калды. Биздин Касымбеков Шырлан. Биздин жаш негизи эле Кыргызстан боюнча эң көйгөйлүү бул мектептерде, жанан кийин бул медицина тармагында болуп атат. Менин оюм бул мектептер өнүкмөйүн, медицина өнүкмөйүн, мамлекеттин келечеги жок да. Элдин ден соолугу болбосо, балада билим болбосо каякта өнүгүү болот. Ошого терең жакшы көңүл бурулса дейм да. Биздин жаш дарыгерлердин немеси жок, каалоосу да, көйгөйү. Бизде эмне болуп атат? Акыркы бүтүп жаткан студенттер 6 курсту бүтүшөт, анан ВОК деген бир жаңы программа чыккан. 2 жылдан бери иштеп атат. Иштеп бериш керек деген. Кудайга шүгүр, ат башыда жаңы келген ординаторлорго жатакана бар. Бул швейцарский программа негизинде салынган, ошол жерде жатып иштешет. Мен жалпы Кыргызстан боюнча айтып кетейин дегем да. 6 жыл окуп бүтөт, 3 жыл, 1 жыл обязательно регионго барып иштеп кел деген эме чыккан. Регионго барса жашаганга жери жок. Же үй бербейт, же үй берсе дагы же свети жок, же көмүрү жок багындай. Мен досторум бар, башка ар кайсы жакта бар да. Ар футбол четет. Же Минздравы тиги өкмөткө, өкмөтү бизде эч нерсе жок деп эмеге тепкилешет да. Ушуну жөнөткөнгө жараша мына условия түзүп беришсин да. Ал жөнүндө айт. Жок. Азыр айтып коеюн. Эми бул элдин ою. Мисалы, ал кезде деген ошол учурда, ошол Адыранов деген биздин урматтуу хирургубуз убагында элге жардам берип, ден соолугун айыктырып, операция жасап келген. Аны эмгеги күч. Аны биз эртең күнү бар кетиңиз деп айтпайбыз. Биз наоборот ошол аксакалдардан тажрыйба алабыз. Эми бул башка маселе. Экинчи, биз баягы эле эмгек акыбыз. Мисалы, биз постоянно интернетте көрүп отурабыз. Өкмөттүн медиктердин орточо алган айлыгы 16 000 бир нерсе 100 сом дейт да. Муну кайсыл жактан көрүп алышкан, таап алышкан, муну билбейбиз. Мисалы, ошол сиз айтып аткан Адыранов 40 жыл эмгектендиби? 40 жыл. Канча? Билбейм точно канча. Көп жыл эмгектенди, ошол киши 14 000 сом айлык алат. Мен мисалы эми элестетиңиз, бир ставкада 5 000 сом оклад. Ага деген сельский местность бирдемке тиги бу 50% неме кошулуп отуруп, колума тигени 11 000 12 сом тиет. Азыркы учурда. Эми ал эме анан өткөндө деген бир депутат келди, аны айтпай эле коеюн атын. Ал депутат эмес, бир мындай базарда эле жүрсө болмок да. Мен айттым ушуну, биздин айлыгыбыз аз, сизди көтөрүп бер деген жерибиз жок. Просто ушуну көтөрүп жогорку кеңеште айтып коюңуз десек, сен деген ошого нааразысыңбы? Эме типа эметти да. Сен шабашка алып атпайсың дейт да. Ушул эл өкүлүнүн сөзүбү. Атын айтканын кереги жок анын эмесин. Ушул эл өкүлүнүн сөзүбү. Ушул шабашка алып атпайсың дейт да. Азыр эгерде баарыңыздарга маалым болгондой, мугалимдер бүт эле азыр элдер агрессивный. Эмнеге дегенде алардын түшүгү көп да. Ошон үчүн көп ойлодум, агрессивный болуп калган. Шабашка эмес, саламдашканды билбей калган азыр элдер. Чын айтайынбы? Эшти тебе эле кирет. Мисалы биз жаш улуу кишилер тебе эле кирет. Не тигиндей баягы түшүнөбүз биз деле алардын эме состояниясын. Үчүнчү маселе бул жаш медиктер. Мисалы, мен аялым врач. Бизде деген эч кандай үйүбүз жок, жерибиз жок. Бул маселе мен тиги атайын МИКке барып, документ тапшырып немесе, менин айлыгым жетпейт экен, мен баягы ипотекага үй алганга. Менин айлыгым деген биздин семейный бюджет деген 30 000ден жогору болуш керек экен. Семейный бюджет 30 000ден жогору. А мен 50 жыл иштесем дагы 12-14 000 айлык алсам, мен өмүр бою үй жок калып кетет экем да. Ушул нерсе болуп атат. Андан кийин ушул нерсени карап берсеңиздер, мамлекеттик ипотека, например, милицияларга, прокуратура, башкаларга салынып атпайбы үйлөр? Ошонун негизинде эле
мына врачтарга, мугалимдерге, медиктерге, мугалимдерге бизге мындай бекер эмес. Бизге ошону ипотека берсин. Бирок мындай пайызы жок эле кылып берсе болбойбу дейм да. Биз төлөйлү ошону бир 5 жыл же 4 жылгачы. Анан ошону пайызы жок, анан ушуну жеңилдетип ала турган кылыпчы. Ушу рахмат сага, сен ушу Оштон келип, ушул ат башыда үй билең менен ак халат кийип, ушулардын десолон карап атсың, ушул 11 000 сом айлыкка. Сеники бул чоң эрдик. Мен сизде мындайча айтканда бир сыйлыкка да көтөрүп сурап атканда ушул 11 000 сом айлыкка чыдап ушул жакта иштеп атсың да. 11 000, анан сен 14 000, 16 000 Кыргызстанда орточо айлык десе мен деле угам ушуну. Бирок каяктан алып атат өкмөт, мен такыр таппай койдум. Кыргызстанда орточо анан эң төмөнкү айлык 8 000 дейт да. Мен айлык барсаң охранниктер жана моб деп коет го, 4 000 айлык алган уборщица бар да. Анан каяктан эле алып атат тиги Мухаммедкалый Дүйшөкештер. Мен такыр түшүнбөй койдум. Бул маселени мен отурам, бирок мен уккам ат башыда дарыгерлер, акалатчандар 45 000 алат деп. Анткени тоолуу шартта булардын жанагы льготасы бар деп мен уккам да. Бирок мен сенен бүгүн угуп атам да. Анан жанагы ипотекада отпайсың. Мен ошол жерде межведомство комиссия бар. Ошол жерде мүчөмүн. Сенин маселеңди тамалганга, чечип бергенге мүмкүнчүлүк жетет. Ошо Бишкектен аласыңбы, башка жерде жана айлыгыңды айтып атпайбы анан. Эптелүү айлык менен жашап атсың. Урматтуу ат башылыктар, анда-санда сабашка берип тургула, ачка калтырбай. Ак халачанда кураяка бата жүрбөйт деп коет, берип турсуңар бираз.